Бай менен кедей кошуна жашаптыр. Бай аябай боорукер, мээримдүү, колу ачык кошуна болуптур. Кедей отун сатып оокат кылчу дейт. Байдын жалгыз уулу болуптур. А кедей кошунанын 4 баласы бар экен. Бай дайыма кедей кошунасына тамак аштан, кийим кечеден жардам берип жүрөт экен. Күндөрдүн биринде бай кошуна соода сатык менен алыска кетиптир. Соода иштери менен 5-6 айда үйүнө келиптир. Келип, ал акыбал сурашкандан кийин эле аялынан кошуна кандай, бала чакасы жакшыбы деп сурайт экен. Сураса, аял айтат дейт. Аларда бир жаман иш болду. Кызы каза болду. Бирок кызы каза болгондон кийин кошуна кичине өзгөрдү. Өткөндө уулубуз алардын үйүнө кирсе, эт жеп олтурушкан экен. Ошол эттен бир үзүм балабызга ыраа көрүшпөптүр. Сиз аларга дайыма жардам берет элеңиз дейт. Аңгыча кошунасы кирип калат. Ал акыбал сурашкан соң бай киши: "Кел кошуна, кандай жатасыңар? Уктум, кызың каза болуптур. Жаман иш болуптур. Бирок өткөндө уулум үйүңөргө барганда эт жеп олтурупсуңар. Уулуман бир үзүм этти аяптырсың. Бул кандай иш кошуна?" дептир. Кедей кошунасы көзүнө жаш толтуруп: "Туура, уулуңузга бир үзүм этти ыраа көрбөдүм. Кызым ачарчылыктан өлдү. Сиз бар, биздин кемчилигибиз билинбей турган экен. Сиз кетип, аябай кыйналдык. Тамак аш жок, балдарым ачкадан кыйналды. Кызым да өтүп кетти. Бир күн токойдо отун терип жүрсөм, эшек өлүп жатыптыр. Балдарым ачкадан өлбөсүн деп арам эшектин этин союп келип, ошол менен жан сактадык. Ошол этти жеп атканда уулуңуз кирген. Сиздин бизге кылган жакшылыгыңыз үчүн кантип арам этти уулуңузга жедирем?" деп аябай көз жаш төгүп ыйласа, бай кошунасы да кошо ыйлаптыр. "Акча табам деп кетпесем, сиздин да кызыңыз каза болбойт эле. Мен күнөөлүүмүн. Ажыга барам деп акча топтоп келгем. Ошол акчаны сизге берейин. Мына. Сиз кошуна ачка отурсаңыз, мен кантип ажыга бармак элем" деп акчасын берет. Ажымалы болуп баары жөнөп кетиптир. Бай ажыга барбай калыптыр. Бир айдан кийин ажыдан кайткандар баары баягы бай кошунаны ажеке деп келиптир. Бай таң калып: "Мен барбадым" десе, барган элдер: "Жок ажеке, сизди Кабада көрдүк го. Чогуу бүт амалдарды аткардык го. Сизди мына түйүнүңүздү ала кеткиле. Мен бир азга кармалам дебедиңиз беле" дешиптир. Айтайын дегеним, кеп ажыга баргандай эмес, кылган амалыбызда, кылган жакшылыгыбызда, ниетибиздин түздүгүндө.